Саяктан чыккан Мотиев сарсана эмне билбеген. Караңгыды башкарып, кара кечени бийлеген. Тоюна бардык, тоюн алып бардык. Эртеси эле жүздөгөн буйрутмалар түштү бизге. Насыят болсун ай түлбөлүк, нарында тапкан эй махаббат. Улуттук консерваторияда Муратбек Акимовичтин чакыруусу менен ошол жерде окуп калдым. Анан табият тартуулаган талант да бул негизгиси. Өнөрпоздордун көбүнүн көзөнү көкүрөгү таза адамдар болот эмеспи, жан дүйнөсү жашык адамдар да. Көбүнчө саясий иштерге, коомдук иштерге кызыгам. Саясий иштер менен жүргөндө бир топ эле запка жедик. Андан кийин жогорку кеңешке 2 жолу чакырылып, Маданият министрлигине жетсек деген ой тилек менен жашап атабыз азыр, аракет кылып. Атаңды эле жоош, апаңды эле жоош дейт. Ушу силерден кетсе керек деп тамашага салып. Достук деген бул жаманчылык эмес, эң биринчи бул жакшылыгында билинип калат. Эмес экенмин, ошондо сени таап деп. Биринчи угул жан багат, экинчи угул эл багат, үчүнчүсү мал багат деп. Эл менен жүрөбүз аралашып, элдин агымында. Жалпыңыздарга салам айтабыз, урматтуу биздин сүйүктүү катталуучулар. Сиздер менен амандашып жаткан кайрадан Медиа Ордо YouTube каналы. Ал эми кызматыңыздарда мен Айсулбек болсун кызы. Ал эми биздин бүгүнкү төрүбүздүн коногу, биздин төрүбүздү ушундай бир шаңга бөлөп берем деп атайын камданып келип отурган жаш таланттарыбыздын бири. Баягы айтып коет го, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Тамадалык дагы кылат, элдин жакшылык кызматтарында жакшы чыгармаларда дагы аткарып жүргөн ырчы мырза жигитибиз десек болот. Дастан Кенжешев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Арыбаңыздар, саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Алыс бекен? Жакын эле. Ооба. Эң негизгиси ошол биздин төрүбүзгө келип конок болуп берип жатканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Анда бүгүнкү көрсөтүүнү баштайлы. Даярсызбы? Даярбыз, Кудай буйрса. Келиңиз алгач таанышалы. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О маркеттен ал. Мен аты жөнүм Дастан Кенжешев. Теңир Тоо Нарын жергесинде Миңбулак деген айыл бар. Дөңүндө Арчак айың бар. Ошондой болгон жерге де мага окшогон шайыр бар деп. Ошол суусунун касиети бар, ошо кыдырдарып кутконгон жерде Тыныбек атабыз манасчы, Көкөтай атабыз, Табыл аталар чыккан жерде акырындан улуу көчтүн аркасында келе атабыз. Сиздин сүйлөгөнүңүздөн улам акындык өнөрү бар окшойт депчи, баягы төкмө акындардын деги эле ушул жан дүйнөсү ырга жакын адамдарга окшоп сүйлөйт экенсиз. Аталарыбыздай болуп сөз баккан, сөз таптап, сөздү кадырлаган кыргыз деген уюткул улуу журт эмеспи? Анан ошол наркыбызды, салтыбызды жоготпой эле көп китептерди окуп, өнөргө кадам салып, чоң жолдо арабызды тартып кетип баратабыз ошо акырында. Эң сонун. Бул өзүбүздүн тилибизде баягы тилин сактаган дилин сактайт деп коет, Буюрса ушундай бир жаштарды көрсөм кубанам, ийгилик каалайм. Анан Дастан мырза, азыр бизде учурда эмне менен алексиз деген суроо. Учурда азыр каникулдабыз, улуттук консерваторияда окуп жаткан маалыбыз. Ошол эле ал жакта улуу устатыбыз Улут Мырзаполотов агайыбыз, заманыбыздын залкары төгөрөгү төп жорго болгон атанын уулу, эки муундун ортосуна көпүрө болгон данакер кадимки Токтубек Асаналиевдин Аматбековичтин шакирти болуп ошол жакта тапталып атабыз. Ал жакта бүгүнкү күндө чолпон жылдыз болгон Аскат Мусабеков агайларыбыз сабак берет. Жолдош Сырайлов деген агайларыбыз сабак берип, ошолордун билими менен акырындан көч улап келе жатабыз. Азыр каникулдабыз, эс алууда баягы кыргыздын тою жакшылыгында, акында акын кылган, ырчыны ырчы кылган дасторкон чекеси ошо жакшылыкта кызмат кылып жүргөн маалыбыз. Эң сонун. Өзүңүз тууралуу дагы кошумчалай өтүңүз. Үй бүлөнүн канчанчы уулу болосуз, канча бир туугансыз? Мен ошол Табылдактановдун агайы болгон ошо менен чоң аталар Масанкул Жумабаев деген сөзгө чечен мыкты инсандар өткөн. Ошолордун небере чөбөрлөрү болуп бүгүн сыймыктанып жүргөн маалыбыз. Үй бүлөдө болсо ата энебиз жарык алып келген төгөрөгү төп болгон 4 жигитпиз. 4 уулду тарбиялап бизге ошол улуу жолго салып, турмуштун агымы менен бара жаткан маалыбыз.
4 эркектен экинчисин. Баягы биринчи уул жан багат, экинчи уул эл багат, үчүнчүсү мал багат. Эл менен жүрөбүз аралашып элдин агымында. Эң сонун. Негизи үйдө дагы ким чыгармачылыкка жакын? Ким ырдайт? Ата энеңизден, балким бир туугандарыңыздан? Мен атам өзү ырдайт, бирок эл алдына чыгып ырдаган эмес. Эл алдында керек болсо сүйлөбөйт да, өзү ушундай кырыс киши. Апам деле көп сүйлөбөйт, ырдабайт дагы. Бул чоң ата, чоң апаларыбыз тайата тайнеберибизден келген. Анан кээ бирөө айтып калат, ай сен атаң деле жош, апаң деле жош дейт. Ушу силерден кетсе керек деп тамашага салып. Өнөрдүн адамдарында бизде улуу сөз уят жок деп биз анча мынчага баягы көз жума бербейбиз да, сөзү ар кандай келсе эби менен айта беребиз. Эстебес аталарыбыздай, саякпай аталарыбыздай тамашага салып чын төгүнү менен ошол. Жогоруда ырдайт деп айтып калдым. Эми дароо эле ырга кезек берели. Азыр буюрса алдыда жакшы бир чыгармаларды жаңырталы. Кайсы чыгармадан баштап аткарып бересиз? Алла эмесе сиздер үчүн керемет чыгарма жаңырсын. Биздин ошол айылдаш атабыз табылды, Актанып атабыздын Нарындан тапкан махаббат деген чыгармасы бар. Сөзүн айтылуу улуу жазуучу Атбаш Тергестен чыккан Шайлообек Дүйшөев атабыз жазган. Нарындан тапкан махаббат, махаббат кимден жасканат? Чын-чынына келгенде сүйүү кызык менен башталат. Ошол чыгарманы тартуулап коелу, кабыл алыңыздар. Аккордеону коштогон өзү Ырыспайга окшогон. Буюрса эле солон кетсе бүгүнкүдөй күндү жоктогон мен өзүмдүн инимди эшитип келип отурам. Ал иним болсо Кочкордон өнөр посиди досторун деп ушул жерге чакырып алып анан ырсыналы. Азыр Дастан мырзанын ырларын коштоп берүү үчүн Албеков Жакшылык деген дагы бир таланттуу жигитибизди биздин студия төрүбүзгө чакырып алалы. Келиңиз. Келиңиздер анда эмесе Нарындан тапкан махаббат аттуу чыгарманы тартуулап коелу, кабыл алып коңуздар.
ey махаббат. Эң сон чармал өттү, азаматсыңар. Үнүңүз чынында сон экен. Анан бизди коштоп берген таланттуу жигитибиз дагы аябай мыкты экен. Эң сонунан да мындан аркы көрсөтүүнү улайлы. Суроо жоопко кезек берели. Келиңиз. Дастан, буюрса эми чыгармачылык тууралуу сөз улайлы. Негизи эле кантип келип калдыңыз? Канча жашыңыздан бери ырдайсыз негизи? Чыгармачылыкка мен 9-класстан аралашып калдым. Ошол кездерде Осунбек Орозгүл деген эжебиз мектепте бирөөлөр аркылуу угуп калган экен, ушул кой кайтарып жүргөндө ырдайт деп. Анан ошо менен айыл жергесин өзү кой кайтарып нарында ушундай тоол аймак эмеспи. Анан бирөөлөрдөн угуп калып, анан ырда сени 5 коем, ушундай 5 чыгарам чейректен деди. Анан сүйүнүп баа жерден ырдадым. Жолдубаевдин алгачкы сүйүү деген чыгармасын башка ырды эле билбейт элем. 4-5 жолу угушту дагы, анан жакшы ошо менен чейректен 5 чыгарып, концерт сайын биз ырдатып, иш-чаралар ырдатып жүрдү. Анан ошо менен элге аралашып кеттик. Болбосо биз да тартынган балдар болчубуз. Азыр бизди көргөн кишибиз тартынат го. Андан кийин жогорку окуу жайга тапшырып калдыңыз. Анан 3 жыл 4 жыл окууну өткөндөн кийин жакшылыктарда эле кызмат кылып жүрдүм. Анан ошол кездерде Муратбек Бегалиев Акимович улуттук консерваториянын ректору болчу киши. Ошол киши түптөгөн. Анан ал киши чакырып калды. Келип ушул жака окуу жайга өт, окуу бул жерде деген көп 9 жыл же болбосо 5 жыл окуп келгендер окуйт бул жерде. Сен билимиң жок экен, бирок ошого карабастан алайын ушул жерге деди. Анан макул деп барып ошол жактан улуттук консерваторияда Муратбек Акимовичтин чакыруусу менен ошол жерде окуп калдым. Ал жакта колдоп сүрөп турган агайларыбыз бар себептен биз нота билбей келдик да. Музыкальный ошо чоң бир мындайча айтканда бүгүнкү күндө академияга музыкалык билимибиз жок келип, бирок азыр акырындык менен кадам салып келе жаткан чагыбыз. Канчанчы курста окуп атасыз? Азыркы учурда 2-чи пат курс болдук. Анан дагы 6 жыл бар, Кудай буйрса. Ошол айыл жергесинен шаарга келдиңиз, Килейген шаарга келип, баягы улам кайсыл жакка барсаң ошол жактан дос таба бересиң дегендейчи. Сөздүн багытын ушул темага бурайын. Досторуңуз бар болсо керек. Ооба. Баягы акылдын дос ас болот дейт Түгөлбай Токтогуч Касаков айткандай. Досторубуз да өнөр жолуна ушул элге, калың элге, кыска элдин кыйырына, узун элдин учугуна, казак кыргыз каттын кашкасындай таанымал болгон Темирбек Матыбаев акын досум ошол жерде чогуу окуйбуз улуттук консерваторияда. Анан улууларды жандаган, оңгусуз ишке барбаган, шаарына келип агымдын шариятты кармаган Тилекмат Касияров деген улуттук филармониянын солисти. Ошондой пародист, ырчы досум бар, ошолор менен аралашып жүрөбүз. Кудай буйрса мынакей 22 сентябрда Темирбек Матыбаев Элмира Иманалиева агайына устатка отчет деп концерт берген турат. Досуңуз буюрса? Досубуз. Достор менен аралашып жүрөбүз, камыр-жумур болуп. Негизи эле достукта баалаган сапатыңыз кайсы? Достук деп эмнени түшүнөсүз? Достук деп мен аларды азыр бир тууганымдай көрөм. Достук деген бул сени колдоп сүрөп, жаманчылыгыңда, жаманчылык эмес, эң биринчи бул жакшылыгыңда билинип калат. Сени ийгиликке жеткенде кубанган ошол сенин досуң болуп эсептелинет. Дос деген улуу касиет. Адамдын баары башиет. Ачпайса эшик адамга ааламга келмек акырет. Кыргыз айтат, жакшы көргөн досуна мал аяган жигит, эл четине жуу келсе жан аяган жигит дейт. Ошондой ынак достордонбуз, Кудайым буйрса. Негизи адатта айтып коебуз го, ушул дос деген ата энеси бөлөк бир туугандар депчи. Ырысбай атабыз айткандай. Эң сонун. Анан дагы ошол жакшылыктарда кызмат кылып калабыз атасыз. Биздин эсибизде калганы ошол Нурлан Мутыевдин тоюна алып бардыңыз. Ошол кандай сунуш, кантип болуп калды? Анан кандай болуп алып барып калдыңыз? Сөз төркүнү Нурлан агабызга келип жетсе, саяктан чыккан Мотиев сарсана эмне билбеген, кара алтынды башкарып, кара кечени бийлеген деп агабыз чалып калды бизге, чалып. Ушундай иним жакшылык той болгон турат, кыргыздын салты менен, наркы менен, кызды бар алып кетишибиз керек Ысык көл жергесинен деп. Анан дароо макул дедим, себеп дегенде биздин көрүнүктүү инсандардан, коомдук ишмерлерден, Нарын жергесинен чыккан, Жумгал жергесинен чыккан мыкты агаларыбыздын сап башында турган кишилердин бири ошо кишилер. Анан тоюна бардык, тоюн алып бардык. Эртеси эле жүздөгөн буйрутмалар түштү бизге.
заказдар деп коебуз го. Ошонун аркасы менен азыр калың элге таанылып кетти окшойт. Кай жерге барсак, мот жиптин тамадасы деп. Той кандай болду деп. Бирок мындай бир коркуу болду. Эми бир аттуу баштуу бир адамдын тоюна алып баратам. Анан бул нерседен балким хейт да келиши мүмкүн да деген сыяктуучу. Жок, андай нерсе болгон жок. Себептен баардык нерсени жакшылыкка болжоп, жакшылыкка жашаган кылып коюш керек. Ошол эми коомдук ишмерлердин ат жөндөрүн айтканга болбойт. Бирок ошол мурун премьер-министр болгон, депутат болгон азыркы депутат агаларыбыздын деле губернатор, ошол эле юстиция жагында болобу, ошол эле сот тармагы, башка тармак болобу, баардыгысынын тоюнда кызматта жүрөбүз азыр акырында. Анан дагы ушул узун кулактардын айтымында деп коеюн, э? Нурлан Мотоевдин тою буюрса күзүндө болот деп атат. Ал нерсеге дагы чакыруу берди. Сен алып барып бер тоюмду деген сыяктуу. Эми ал тойду сен алып барып бер деген сунуш түшүрөк, бирок Нурлан ага көз чалышып сүйлөшүп турабыз. Ушундай сонун жакшы киши, адамгерчилиги сонун баалайм. Бирок биз сөзсүз түрдө тамада болуп барып кызмат кылбасак деле эрке бала болуп, биз ал жерге конок болуп сөзсүз барабыз. Анткени биздин катышыбыз бар. Катышыңыз болсо, анда демек жеңебиздин колунан чай ичип калган экенсиз. Чай ичкенбиз. Эң сонун. Ушул сүйлөгөн сөздөрүңүздөн улам ушул кыргыздын сөзүн берметин терип сүйлөйт экенсиз. Китеп көп окуйсузбу деген суроо. Китептерди азыр могу жарым жылдан бери окуй элекмин, чынын айтыш керек. Бул Кудай Тааладан берилген белекпи? Бул баягы кыргыз айтылат го. 1% талант, 99% аракет дейт. Анан ушул Кудай Тааладан берилген талант уюткусу ошондой. Анан бизде айылыбыздан жана башта айткандай эмне деген эл артист, эл акындар чыккан. Ошолордун таасиринен болсо керек, ошолор менен шыктанып болсо керек бул нерселер бар. Анан табият тартуулаган талант да бул негизгиси. Аракет, сөзсүз түрдө аракет керек. Жөнөкөйлүк менен акырындан келе атабыз кадам салып. Кызыгууларыңыз тууралуу да сурай өтөйүн. Кызыгууларым болсо көбүнчө саясий иштерге, коомдук иштерге кызыгам. Алардын аркасынан бир топ убагында запкы чеккенбиз, бир топ кысымдар болгондордун жергесинде жүргөндө. Анан өнөргө келишимдин бир себеби ошол негизи. Бизде Солтон Сары деген алтын кени бар, азыр Садыныр Кожоевич ажообуз иштешип жатат, баягы эл тарапка. Ошол убагында турам иштетилип турган кезинде ошого каршы чыккан активисттердин сап баштарына турган жигиттерденбиз. Эл үчүн, жер үчүн деп. Ошондой. Демек, буюрса сизди келечекте саясий кызматкер катары деле көрүп калышыңыз. Кудай буюрса, маданияттын саясатында болобуз, Кудай буюрса. Буюрса. Азыр дагы бир жамдуу чыгармалар жаңырталы. Сөзсүз түрдө. Биздин көрүүчүлөр азыркы ырыңыздан кийин дагы да болсо чыгарма күтүп аткан болуш керек. Сөзсүз түрдө. Кайсы чыгарманы карабыз? Сиздер үчүн Эсенбек Мадамбеков атабыздын Кусалык деген керемет чыгармасы жаңырсын. Себеп дегенде ак сүйү кантип кирдесин, ак нуру кантип тийбесин, ак жылдыз десек башкасын ай болуп жаркыйт бир сезим деп керемет чыгарманы тарсылап кое алам экен. Кеттик анда. Жылмайып астеле күлгөнүң, жыргалы билиң дүйнөмдү. Жылмайган ошол күлкүңдөн, жылынып жүрө сүйгөнүң. Жылмайган ошол күлкүңдөн, Gülcan жылынып жүрө сүйгөнүң. Сагыныч кусале курусун, сагынган кезделе күн узун. Саламым айтабар чудай, асмандын тиктейм булутун. Саламым айтабар чудай, Гүлжан асмандын тиктейм булутун.
Kırday jıtın alıp gelir Aydarın sokkun buzdakçı Bir ekim ayım günümde vay Betinden sığlar gün gelir Bir ekim ayım günümde Gülcan betinden sığlar gün gelir Bir ekim ayım günümde Gülcan betinden sığlar gün gelir Betinden sığlar gün gelir Ортодон жакшы чарма жаңырытты буюрса. Ошол негизи эле чармаларды тандоодо жан дүйнөңүзгө кайсы жанрдагы ырлар жакын? Мага негизгиси баягы сүй темасына чыгармалар жагат. Бирок ошолорду иргеп берген үйдө сынчым бар. Ошо атам баарысын сындап, муну окшошуп атат, муну окшошпой атат деп бардыгысын сын көз менен карап, анализдеп, ана муну ырдай берип дурус экен дейт, ошону ырдайм. Демек, болгон кайсы тармактагы чыгарма болбосун, баарысын ошол атам айткан боюнча ырдап, атамдын сунушу кеп кеңешин четке какпастан ошо чыгармаларды аткарып жүрөм. Негизи эле жигитке жетимиш өнөр аздык кат деп төрт тарап өтүп келишип, ошол элибизде кызмат кылып, коомдук иштерге да активдүү катышып, анан ушул мээнетиңизди баалаган учурлар болгонбу? Мындайча айтканда, алган сыйлыктарыңыз тууралуу да сурай кетели. Былтыркы жылы өзүм чоң сахнага деле чыга бербейм, бирок 3 жылдан бери кайрымдуулук концерттерди жетектеп, чоң ырчылар менен, эмгек сирген артисттер менен ошо Нарын жергесинде, башка жерлерде көптөгөн концерттерди өткөздүк. Ошонун негизинде Насаат Чейил аралык коомдук фонду сахна жылдызы деген төш белгини тапшырды. Андан кийин жогорку кеңешке 2 жолу чакырылып, ошол жактан ыраазычылык каттарын алдык. Андан сырткары улус сыймыгы деген сыйлык туш келген экен. Ошону алып, сүйүнүп, кубанычыбыз азыр дагы мынакей артып турган маалы. Демек, сиздин чармачылыкка болгон дагы да кызыгууңузду арттырып, шыктандырып турган нерселер дагы булар экен, э? Ооба. Буйруса келечекте сизде кайсыл жерден көрөбүз? Өзүңүз айткандай, бул саясатка дагы кызыгууңуз бар экен, чармачылыкта дагы мындан башка балким өзүңүздүн эч кимге айтпаган сырларыңыз болсо керек. Дагы өзүңүздүн кыялыңыз. Мен өзү негизи телетеңдишчү жолдош Албандубан жанымда жүргөн тааныш саналаштар, сырдаштардын баары эле билет. Сыр жашырбаган адаммын өзү. Кандай нерсе болуп кетпесин сыр жашырбайм. Анан Кудайым буйрса максатыбыз, тилегибиз, оюбуз, кыялыбыз ошол Маданият министрлигине жетсек деген ой тилек менен жашап атабыз азыр, аракет кылып. Эң негизги максатыңыз ошол. Эң негизги максатыбыз ошол. Өзүңүз айтып өткөндөй, ооз ачылса жүрөгү көрүнгөн жигитмен деп атпайсызбы? Анан бул нерседен запкы жеп калган учурлар дагы болсо керек. Мисалы, эми өнөр жаатында өнөр посттордун көбүнүн көзөнү, көкүрөгү таза адамдар болот эмеспи? Жан дүйнөсү жашык адамдар да. Бардыгысы ак көңүл, ак ниет, ак тилек адамдар. Бирок буга чейин саясий иштер менен жүргөндө бир топ эле запкы жедик. Ал нерсе болбой койбойт экен, болот экен. Ошонун аркасы менен анан ушул жерге келдик. Бир убакта ошо болот, Назаров агаларыбыз болуп иштешип да жүргөнбүз. Ал агаларыбыз дагы өнөр пост мыкты инсандар. Чагырган, акын аталган, чар тараптан баталган деп мыктылардын сап башына жүргөн киши дагы. Ошолор болуп жүрчүбүз, саясий иштер, коомдук иштерде аралашып. Алдыга койгон максаттарыңыз аябай бийик экен. Буюрса, жетүү жолдору жеңил болсун деп тилек кылалы. Анан азыркы учурда биздин коомдогу ырчыларыбыздан баалаган адамдарыңыз барбы? Кумир туткан балким. Мен баалаган ырчы аткаруучулардан болсо ошол Токтубек Асаналиев агайыбыз сөзсүз түрдө. Анан Улан Качканалиев деген агайыбыз бар. Ошол улуу өнөр жолунда жүргөн Жумгалдык Нарындык агабыз, Айбек Саралаев, Чырмаш агаларыбызды көмүр тутабыз. Эзелки айта турган болсок Токтоналы Сейталиевтерди көмүр тутабыз. Эң сонун.
Дастан Мырза, бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келип, жамлуу чыгармаларды тартуулап, андан ары өзүңүздүн буюрса келечекке койгон ой максаттарыңыз, тилектериңиз тууралуу дагы бөлүшүп кеттиңиз. Бул нерсе үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу дагы келип туруңуз. Биздин эшик дайыма ачык сиз үчүн. Алдыда чыгармачылык ийгилик, максаттарыңызга талпынып жете бериңиз деген тилегибиз бар. Жыйынтыктоочу чыгарма катары бир чыгарма аткарып бериңиз. Андан ары жыйынтыктайбыз. Рахмат. Эң негизгиси көкүрөктө көлкүлдөп, тил жашасын деп турам, көр дүйнөнү кубалап, ким жашасын деп турам. Уют кулуу улуу журт миң жашасын деп турам. Кыргыз журтчулугунда элибиз битеребей, жерибиз титиребей, элибиз эсенчилик коштоп жүрсүн деп дагы керемет чыгарма сиздер үчүн жаңырсын, анда эмесе тартуулап коелу. Анда эмесе кезектеги чыгармабыз болсо Асанкалы Керимбай атабыздын Гүлкайыр деген чыгармасын жаңырталы. Асанкалы ырыспай батыш менен чыгыштай. Асанкалы ырыспай жер жүзүнө экөө тең жебедей өткүр кылышса деп керемет чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Gül sağa baramdı, ırızga bütsü çağırdı. Oyluğun emesikin minday, oşonda seni tavamdı. Oyluğun emesikin min, oşonda seni tavamdı. Gülkayır sağa çağamdı. Dartıma davan get albay, dalaylar jürüt jet albay. Ömürdün barkın geç bilip, özüңdөн turan get albay. Jaşonun barkın geç bilip, janыңдан turan get albay, özüңdön turan get albay. Bugündü tolgun geçimdi, bugün kayda getirdi. Gül okşaş erken kurşemida, gün ölü olsam geçirgin. Gül okşaş erken kurşemi, gün ölü olsam geçirgin. Gülüngdü üstün geçirgin. Gülkayır erken kurşemida, gülü olsam geçirgin. Gülüngdü üstün geçirgin.